Сөз башынан болсун. 2004-жылы декларация жөнүндө мыйзам кабыл алынып, ал улам-улам өзгөрүп отур, акыркы жолку өзгөртүү 2015-жылы киргизилген. Декларация толтуруунун максаты эмне? Ал мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин тапкан киришеси, короткон чыгашасы, мүлктөрүнүн ачык айрым болушу жана коомго жарыяланышы. Мына ошол ачык айрым деген жерге келгенде биздин байкуш чиновниктер өтө кыйналат. Алар дайым кагаз жүзүндө өтө карапайым, жупуну көрүнөт. Бирок жашоо турмушу, берген тойлору, короткон чыгашалары менен жеген ичкени таптакыр башка. Алар биринчиден эл эч качан көрбөйт деп ойлошсо, экинчиден мамлекеттик текшерүү органдарында ошентип алдагысы келишет. Анткени кагазда көрсөтүлгөн мүлктөр, тапкан кирешелер официалдуу болуп эсептелинет. Жээнбековдор мамлекеттик кызматта иштеген соң тапкан ташыганы декларацияга кириши шарт. Сооронбай Жээнбековдун МТС-80 тракторлору 176,4 гектар жер участогу бар экенин жазган. Үйү, дачасы жана соода павильондору бар. Туугандарынын жайыттары 76,6 гектарды түзөт. Ошондой эле батирлери бар. Мурдагы парламент төрагасы Асылбек Жээнбеков 2,180,312 сом тапкан. Үйүнүн аянты 1,5 чарчы метр, 12,700 чарчы метрлик имараттары бар. 3,5 чарчы метрлик кафе-рестораны бар, 9,000 чарчы метр айдоо аянты бар. Элчи Жусупбек Шарипов декларациясы боюнча $50,621,000 киреше тапкан. Президент Алмазбек Атамбаев болсо декларацияда өзүнүн 8,4 миллион сом киреше тапканын, жакын туугандары 9,5 миллион сом таап, былтыркы жылы көрсөткөн каражатын көргөзгөн. Эске салсак, президенттин киреше булактар боюнча учурунда Өмүрбек Текебаев коомчулукка алып чыгып, Кой Таштагы Ак сарай кайсы кирешеге салынып жатат деп суроо коюп, ал чоң чырга айланганы белгилүү. 6 жылдын ичинде Атамбаев бир эле жолу чыгым жасайт. 34 миллион. Муну билесиңер, Албектен 2,7 гектар жер 34 миллионга сатып алат. Албетте, анын 6 миллион жетмеген эмес, бирок жардамга аялы келет. Аялы 6 жылда 32,371,852 сом иштеп алган болот. Аялы менен Атамбаевдин кошкондо 38 миллион сом 6 жылда иштеп тапкан болот. Мына ошо Албектин уяты жок экен деп койдум менчи. Баласын дагы бакса, байытса, алып жүрсө, байкеси 6 жылда аялы менен кошо тапкан акчасын тарс этип алып коюптур. 34 миллион. Атамбаевдарга эч нерсе калган эмес. Бирок мамлекет болгондон кийин мамлекеттик обеспеченияда кийими бекер дейлик, жегени, ичкени бекер дейлик, жүргөнү бекер дейлик, баары бекер дейлик. Ошондо деле 6 жылда тапканы бир участокко кетиптир. 2016 жылкы декларацияда өлкө башчы өзүнүн тапкан каражатын көрсөткөнү көрсөтүлүп турат. Андан сырткары Алмазбек Атамбаевдин 2,7 гектар жеринин 116 чарчы метрлик курулушу бар экени 2016 жылкы декларацияга киргизилген. Турак жай боюнча алып карасак, Чыныбай Турсунбеков эң байы болуп чыга келди. Төраганын ээлигинде 6 батир, анын эң чоңунун аянты 214 чарчы метр. Кыймылсыз мүлкү көп тууган да Турсунбековдука болуп чыкты. 5 батир, 4 жер үй жана бир катар жер тилкелери да ушул үй бүлөгө таандык экен. Турсунбековдун киреше бөлүгүнө келсек, жакын тууганынын гана чыгашасын тактаган. Декларациядагы маалыматка караганда бул сума 1,7 миллион сомду түзгөн. Коомчулукта Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовдун киреше декларациясы ынандырбай турганын, андагы маалыматтар атайын комиссия тарабынан иликтенүүгө тийиш экенин айтып чыгышканы бар. Өткөн жылы Ал Тургай мамлекеттик кадр кызматындагы шаар мэри Албек Ибраимовдун 2015 жылга карата мамлекеттик декларациясы жоголуп кеткени кабарланган. Кийин кайра пайда болуп, төмөнкүлөр көрсөтүлгөн. Анда Ибраимов 29 жер тилкесине ээлик кылаары. Мэрдин үй бүлөсүнүн былтыр жер сатып 33 миллион сом тапканы да көрсөтүлгөн. Бул мэрдин жубайы президентке сатты деген жерден түшкөн киреше болушу ыктымал дешкендер да болду. Президенттин жакын адамдарынын бири Фарид Ниязовдун жылдык кирешеси 816,055 сомду түзгөн. Анын 45,12 чарчы метрлик батири бар. Мындан башка 19,16 гектар жерге ээлик кылат. Дагы бир 1,16 гектар жердин 25% Ниязовдун карамагында. Бир кашары бар. 1984 жылы чыккан Audi 80 үлгүсүндөгү унаа минет. Жер иштеткенге 2007 жылкы ЛТЗ 60А үлгүсүндөгү трактор алып койгон.
жүк салына турган контейнер менен курулуш вагонго да ээлик кылат. Икрамжан Илмияновдун декларациясында 316.062 сом тапканы көрсөтүлгөн. 90,4 чарчы метрлик үйү бар. Мындан башка МАЗ 354, 323, Mazda 929 жана Daimler-Benz 200 үлгүсүндөгү унааларга ээлик кылат. Буга кошумча 1992 жылкы унаа чиркегичи бар. Сапар Исаков 2011 жылдын декабрдан тарта президенттин аппарат жетекчисинин орун басарынын рангында тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы болуп өңүктенип келген. Учурда премьер-министр болот деген каңшаар желдей тарады. Анын жылдык кирешеси 853.705 сомду түзсө, чыгашасы 3.933.000 сом 422 сомду чапчыган. 127,4 чарчы метрлик үйү бар, унаасы жок болуп чыкты. Бул маалымат бир эле жагы. Мамлекеттик кызматкерлер жана депутаттар толтурган декларациядагы маалыматтар чындыктан алыс экендиги кашкайган чындык. Алар жыл сайын өтө жупунуу кирешеси тууралуу декларация тапшырышат. Ошого карабай балдарын чет өлкөлөрдө окутуп, кычыраган унаа тебишет. Уул кыздарынын социалдык тармакка койгон сүрөттөрү жана видеолору алар эгерим кем карчыты көрбөй чоңойгонунан кабар берет.